Ар бир адамдын төрөлгөн жылы, күнү, айы анын жашоосуна таасир тийгизет деген кепти угуп эле жүрсөңүз керек. Ошол сиз жарык дүйнөгө келген сандардын сырын билүү үчүн кыргыз шоу бизнесинин каймактарынын мисалында алып билип көрбөйлүбү? Сандар жөнүндөгү илимдин дүйнө элине тарашы белгилүү философ Пифагор менен байланышкан. Ал биздин заманга чейинки 590-жылы төрөлгөн. Кичинекесинен чиркөөдө өсүп, дин чөйрөсүнө аралашып калган. Дал ошол жерден Пифагор жылдыздардан суктана карап, аларга кызыгуусу күчала баштаган. Андан сырткары өзүнүн акылдуулар мектебин түзүп, ал жерде да 40 жылга жакын эмгектенген. Анын окуу процесси 2 бөлүктөн турган. Биринчиси сандар жөнүндө болсо, экинчиси көлөмдөр теориясы болгон. Артынан из калтыра турган окуучуларына математикалык тактык менен окуткан. Анын математикалык тактыгы жана Кудайдын мыйзамы менен байланыштырган илим, тагыраак айтканда нумерология дал ушул философ Пифагордун изилдөөлөрүнөн келип чыккан. Негизи эле нумерология илими эмнени туюндурат деген суроо менен 20 жылдык изилдөөлөрдү башынан өткөрүп, адамдын ички психикалык абалдарын сан аркылуу тактап келе жаткан нумеролог Алмаз мырзадан сурап көрдүк. Нумерология илими негизи адамды сандар аркылуу адамды таануу, Кудайды таануу, деги эле өзүңдү өзүң таануу маселесинде негизги ролду ойнойт. Негизги нумерология илими психоаналитикада, психологиялык талдоодо. Мисалы үчүн өзүң психологиялык жактан талдайсың. Сен саат канчада төрөлгөнсүң, канчанчы мүнөттө, кайсы күнү, ушулардын баардыгы адамдын келечек тагдыры жөнүндө айтат. Демек биз жаңы төрөлгөн балдардын баягы ар бир убактысын унутпашыбыз керек да, себеби ал келечекте ким болорун ошол сандардын артында табышмак аныктап ачат да. Демек биздин жашообузда ошол сандардын мааниси абдан зор. Себеби дегенде сандарсыз алам да сандардан турат. Демек баягы адамдын жан дүйнөсүндө ал кандай жөндөмгө, кандай кесиби кандай болуш керек, кандай той тандаш керек, кандай жашоодогу жер үстүндөгү миссиясы кандай, ушулардын баарын аныктап тактап берет. Хиромантия, астрология боюнча да байланышы барбы? Албетте. Ар бир жылдыздын сандары бар да. Мисалы үчүн Меркурий, же болбосо күн 1 деген санда турат. Сөзсүз астрология илими, мен астрологияда аябай кызыккан учурларым болгон, бирок астрология илими кичине мындай философияга, кичине мындай немеге жакын да, мындай чыныгы так акыйкатта анча айтарбай кээде мындай жакындаштырып атат да. Мен ал илимди кетип албайм. Санчылыктын табышмагын жандыра албаган илимпозго көп нерсе караңгы деп данышман акылмандар айткандай, сандын сырын чече алган гана илимпоз эл жер башкарып, мамлекеттик масштабтагы көйгөйлөрдү алдын ала туя билүүсү мүмкүн дейт Алмаз мырза. Тарыхта дайыма элдерден бөлүнүп, көпчүлүктөн бөлүнүп, өзүнчө сейрек адамдар гана буну менен машыгып келишкен да. Анда албетте дүйнөдөгү империя курган Гитлерге окшогон, Сталинге окшогон адамдардын сөз тегерегинде нумерологдор болгон. Мисалы үчүн азыр Кытайда абдан күчтүү колдонот. Ошол эле мына Англияда Олимпиада болду, булар да абдан күчтүү колдонду. Демек, бул бизге баягы ийгиликтүү болушубузга шарт жол ачат. Нумерология илими сандар менен байланышкандыктан 1ден 9га чейинки сандардын маанисын айтып берсеңиз. Дегени баары жыйынтыктаганда 1 орду санды чыгыш керек деген. Ооба, бирок 1ден 9га чейин сандарды нумерология окутат, бирок 1ден эмес, тагыраак айтканда 0дөн да. Мен 0дүн касиетин өзүнчө ачып берет окшойм. Бул да мен илимге болгон мен өзүм ачылышым 0дөн баштайлы. Себеби баардык сандарды башынан баштап айткан жакшы да, 0 анан 1 дешибиз керек. 0 бул көзгө көрүнбөгөн идея. Ар бир адамдар ой менен жашайт. Идея, ой бул көзгө көрүнбөйт. 0 бул баардык нерсенин башаты. Баардык нерсе идеядан башталат да. Ошо идеянын ичинде ошо Кудайлар бар. Кудай бар. Кудайды көрсөтө албайбыз биз. Бирок ал бар экенине биз терең ишенебиз. 1ди айтсак, 1 бул аракет. Бул тез аракетке өтүү, бул практикага ишти ашуу дегенди түшүндүрөт. Бул биринчи аракет. Анан биринде төрөлгөндөр бул жалгыздык, оригинальность, баягындай уникальность, кайталангыстык, жалгыздык, бул чыгармачылык, бул тездик менен алга жылуу, кээ бир кезде лидерлик, одонолук, оройлук, башка адамдардын сезимин мындай байкабай өзүнүн алдыга жылдырып кеткен адамдар болот, ушундай бир. Анан кээде ач көздүк, ушундай сапаттар бар. Анан 2 жөнүндө айтсак, 2 бул пассивдүүлүк, 2 бул көркөм дүйнөдө жумшактык, дипломатиялык кызматтарда абдан жакшы иштешет. 2 бул ойлоп табуучулук, 2 бул
мындай орун берүүчүлүк, мындай тирешүүчүлүк эмес, бирөөгө атаандашуучулук эмес, баягы психологияда интроверт, экстраверт деп айтат го, интроверт. Ал эки өз алдынча жалгыз отуруп иштегенди, чыгармачылык дүйнөнү абдан жакшы көргөн адам. 3 бул чындап эле активдүү сан, абдан активдүү сан, бир жакшы нерсени жаратуучу сан да. Үчүндө төрөлгөндөр чындап эле лидер, баягындай алдыга жылуу учурларында баягындай мындай бир чыгармачылык инсан сөзсүз дегенде ички күчү аябай күчтүү, мындай жамаатта жакшы көргөн, коллективдин, жамааттын бир сүйүктүү адамы. Бул төрт бурчтук, бул төрт бурчтук дегенибиз мындай кыры бар. Ал адам сөзсүз мындай характери бар. Анан өзүн аябай катуу коргогон адам да, төрттүн ичине кирип алат да, өзүн аябай коргойт. Анан кээ бир учурларда ограниченность деп коет орустарда, мындай бир нерсени ойлонуп атканда мындай өзүн чектеп да ойлонот да, чектелүү. Анан албетте төрттүн бурчтуктун сыртына чыга алса, ал акылмандуулуктун белгиси. 5 ачык, айрым, жетекчи, артисттик мүнөзү бар, жеңил желпи, коммуникабельный деп коет, адам менен толеранттысы аябай күчтүү. Бирок 5 деген сан мындай өзүн мындай саморекламаны жакшы көрөт кичине. Анан бирок аны сындап баштасаң аябай каршы чыгат, чынында сынды көп кала албайт. Бирок чынында келгенде 5 өзүн сындап мындай кумарлуу да сан, аябай өзүнүн кумарын тарта албаган, мындай тизгинин ооздугун тарта албаган адамдар болот. 6 деген сан дагы аябай мындай немеге кирет, жерге жакын сан. 6 деген сан бул практичность, жерге жакын, мындай практикалык өзү ой жүгүртүшү дагы прагматикалык ой жүгүртүп, мындай ишке аша турган нерсени айтат. 6-сында төрөлгөн адамдар көбүнчө мындай кара жумушка, жерге, практикага жакын, теоретик эмес. Айттыңбы аткарат, айттыңбы аткарат. Бир нерсени укканда сөзсүз ал практикасын көрөт. Ушунда кандай депчи. 7 бул талант, бул ангел-хранитель деп коет. Бул 7 жөнүндө биз кыргыздар аябай мындай аябай көп нерселерди айтат, жакшы пикирлерди. Бирок 7 дагы толук мындай гармонияны сал эмес. 7-нин да жетишпектиктери бар да. 7 талант, мындай везучесть, мындай жолдуулук, жол ачыктык, бирок 7 толук баягындай гармонияны сал эмес. 8 бул дүйнөдөгү 8 санында эң күчтүү финансисттер төрөлөт. Бул дүйнөдөгү баягы акчанын айланышы да, денежный оборот деп коет го. Анан күчтүү финансисттер төрөлөт. Баягындай 7-8 материалдык байлык, экинчи жагынан бул баягы түгөнбөгөн философия, духовный жагын алсаң. Ал эми 9 бул баягы бул сандардын падышасы болгондон улам ал руханий дүйнөнүн дагы материалдык дүйнөнүн бирдей кармаган бул күчтүү лидер. 9-да Сталинге окшогон лидерлер төрөлгөн. Чындап эле 9-да төрөлгөн адамдарды мындай байкап көрсөңүздөр, ал аябай беттеген, бербеген, көкбет, сөзсүз баягы ийгиликтин үстүндө жүргөн адамдар да. Себеби сандардын падышасы 9-дан кийин сан жок болуп өнүгүнүн баягы жеткен чеги пиги. Ал бир илим чөйрөсүндө, саясатта, бизнесте, мейли руханий дүйнөдө дагы өзүнүн сөзсүз өзүнүн ким экендигин көрсөтөт. Кемчиликтери да бар, кемчилиги кээ бир учурларда бой көтөрөт. Лидер да баягы так көтөрөт, кээде өзүн ашыкча баглап жиберет. 10 десем 0, анан 1 болуп ал 1 деп айтылат. 11 бирге 1 болсоң 2 деп айтылат, көрдүңбү? Бирок 11 менен 22 өзүнчө бөлүнүп айтылат. 11 менен 22 де. Калгандарын бириктирип айтат. Ошол себеби алардын өзгөчөлүгү бар. 11-де төрөлгөн менен ошо 22-сине төрөлгөндөрдүн коом алдында жоопкерчилиги аябай күчтүү. 11 деген сан космостун жердеги агенттери төрөлөт да. Кудайдын жердеги элчилери, дин тилинен айткандачы. Ал эми 12-синен 31 санына ылайык келген күндөрдүн аралыгында төрөлгөндөр 2 санды кошуп 1 орунду санды алса, дал ошол жыйынтыгында чыккан сан сизге тиешелүү сан болуп эсептелинет. Эгерде сиз айдын 12-си төрөлсөңүз, 1 жана 2 санын кошсоңуз 3 саны келип чыгат. Дал ошол 3 саны сиздин кулк мүнөзүңүздү, жашоо шартыңызды чагылдырган сан.
Өзгөнү коюп Манасты айт деген сөз бар эмеспи? Анын сыңары кыргыз шоу бизнесинин каймактарынын туулган жылын, айын, күнүн студиянын төрүндө отурган конок нумеролог Алмаз мырзага берип, алардын тагдырына көз чаптырсак. Бысмылда дегенде эле канчалаган кыздардын көзүн күйгүзүп, жүрөгүн өрттөп келген ырчы мырза Мирбек Атабековдун тагдырына көз жүгүрттү. Август айында өтөрүлгөндөр аябай сезимтал, сөзсүз түрдө мындай музыкада бөлүнөт да, мындай жердик музыка, кулактыкы, жүрөктүкү, анан кудайдыкы депчи. Демек, эгер Мирбек Атабеков эгер өзүн жакшы түшүнсө, бул баягындай жогорку сезим менен кудайлар космос менен байланышкан үндөрдү, ритмдерди сезе алат бул балачы. Бул балада да бул бала өзүн ачып көрсөтө элек. Бир эле нерседен бул бала неме кылат, жабыркайт. Бул бала мындай көп публикага чыккандан абайлаш керек. Энергиясы аз, ооруп калуу мүмкүнчүлүгү бар да. Чарчап калат, анан переутомление деп коет, баягында перенагрузка жасабаш керек психологиялык жактан да. Анан жүрөгү жумшак, мындай жүрөгү боорукерликке жакын, анан идеяларды ишке ашыра алат, так. Анан бирок кээ бир учурларда албетте баягындай мындай сезимталдыгы абдан күчтүү, бирок бул бала интеллектуалдык жактан өзүн өстүрүш керек. Окуш керек, бир аз интеллектуалдык чөйрөдө жүрүш керек. Кийинки ырчы айым жаш болсо да ар тармакта өзүн сынап, бирок алдында келген кыйынчылыктарга туруштук берип сынбай келе жаткан Анжелика. 12-синде төрөлгөндөр лидерлер. Бул 12-синде Чыңгыз Айтматов төрөлгөн декабрда. 3 деген 12-де мен айттым го, 3-те. Бул лидерлер, ачык лидер. Анан бирок Мирбек менен Анжелика эки башка адам. Анжелика бир аз интеллектуалдык, логикалык жака өтө чоң көңүл бөлсө, тигил Мирбек тескерисинче сезимтал адам, түшүнбөгөн көп жактарга көңүл бөлөт да. Анжеликанын немеси мындай келечегинде тагдыр саны 9 чыгат экен, бул абдан ийгиликтүү сан. Мен 9 жөнүндө бая айттым. Демек бул сөзсүз түрдө лидер, бул ачык лидер. Бул кааласаң да лидер болуп чыга турган адам. Себеби тубаса өзүнө көп нерсе берилген. Андан сырткары өзүнүн ден соолугун да абайлаш керек. Бул дагы себеби бир аз мындай баягындай дем алуу системасында тамак ооруп калуу жөндөмдүүлүгү бар. Кийинки кезек Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жаш жагынан кыягын созолото тартып, күйөрман топтогон ырчы айым Алтынай Нарбаева. Эгер башка кесип тандаса, мындай адвокат жакшы, адвокат болмок. Медицинада кетсе болмок, андан сырткары мына банк иштеринде дагы жакшы өзүнүн ордун тапкан. Эгер ооруса, ден соолугу бат өзүнүн кабылынан келет, мындай ооруса тез айыгат. Өзүнө алдысында төрөлгөндөр билесиздер да, булар практичный адамдар. Булар баш ооруткан теория кыялдар менен жүрбөйт. Бирнеше идея келди, аны аткарат, аткарымдын артынан катуу чуркайт да. Баягы энергиясы күчтүү, немеге караганда, Мирбек менен Анжелика караганда бул адамда биоэнергетикалык энергиясы күчтүү. Ошон үчүн келген аккордеон канча килограмм, ошону көтөрүп ырдап жүрбөй элем. Кыздардын арасында аккордеон көтөрүп ырдагандар сейрек. Анан тагдыры 5 деген санга түшүп келет экен. Бул албетте артистизм, жеңилдик, баягы шайырдык, өзү негизи шайыр киши. Анан бирок шайырдуулуктун артында кайгы санага да алдырып жүрген жактары болот. Кайгырса катуу кайгыралат. Бат ыйлап жиберет да, бат күлөт да булар. Кийинки мырза жагымдуу келбети, мукамдуу үнү менен белгилүү Омар. Анда эмесе Омар мырзанын тагдырына сарысып салып көрсөк. 19-нда төрөлгөндө 9-га 1 кылсаң 10 да бул. 0 алып койсоң 1. Сөзсүз түрдө лидер, лидерлик сапаты бар. Эгер ырчы болуп алган күндө бул жазуучулук, сүрөтчүлүк, ошондой лингвистика тарапта жөндөмү бар. Тил үйрөнүү багытында. Омар ушул мен изилдеп аткан инсандардын ичинен эң ички энергиясы күчтүү бала. Бул ички энергиясы күчтүү да, бул ички жан дүйнөсүндө, баягы көрүнбөгөн жан дүйнөсүндө, ички жан дүйнөсүндө кайнап турат да. Мындай. Демек, ушул ички жан дүйнөсүндө ички энергиясын туура пайдалана алса, Омар жетпеген бийиктиктер болбойт. Бул абдан мындай ичинде өзүнө дагы мындай келечектеги пландарына, максаттарына бийик коет бул. Өзүн баалоосу да абдан күчтүү. Бирок Омардын жолунда бир аз кыйынчылык бар. Бул сөзсүз түрдө баягындай мен жогоруда айтып кеткендерим мындай бир аз жолдуураак болсо, Омар тетрисинче мындай жолу катуураак кырчыларга кирет.
бирок анын баягы внутренний энергиясы күчтүү болгондон улам ал каршылыктарды жолунда тагдырына болгон каршылыктарды басып өтөт. Ага эркин мүмкүнчүлүгү жетет. Андан сырткары ден соолугу начар. Ушул мен изилдегендерден эң ден соолугу начары ошол Омар болуп калды окшойт. Себеби бул ден соолугун абайлаш керек сөзсүз түрдө. Эстафета убагында жаркылдаган жылдыздардын катарын толуктап турса, учурда 2 баланын мээримдүү энеси Неля айында. Мен изилдеген адамдардын ичинен эң баягындай характери күчтүү адамдар Неля болуп чыкты. Неля биоэнергетик, ырдагандан ырахат алат, чарчабайт Неля. Неля эгер ырчы болбогон учурда так илимдер кетиши мүмкүн эле. Врач, сонун врач чыкмак. Же болбосо бир мындай так илимдерди, математикадан жакшы билген болуш керек мектепте. Бирок Неля бул мындай экстрасенсордук жөндөмү бар экен. Андан сырткары жүрөгү бир аз муздагыраак. Бирок өзүн мындай бул ырдап турбаса, ырдап бул публичный адам. Мындай публикага чыгып өзүн көргөзүп, ырдап энергиясын чыгарып турбаса, тез эле болуп кетет. Эмки кезек ырчылыкты хобби катары көрүп, азыркы күндө Кыргыз Республикасынын Маданият жана туризм министри Ибрагим Жунусов болду. 13. 3-кө 1 болсок 4. Бул адам баягындай мүнөзү жумшак, сөзсүз түрдө баягындай дипломатиялык мамилелерге жөндөмдүү. Анан практикадан бул дагы абдан 6-дан 3 келип калды. Бул өтө эле мындай материалдык байлыкка чоң көңүл бөлөт. Сөзсүз баягы коомдун, элдин алдында, элдин көңүл борборунда жүргүсү келген адам да, жүрүп атат. Мүнөзү 4, анан тагдыры 8 болот. Бул адам бир аз пессимисттик меланхолияга көп берилген да адам. Жолду дей албайм, жолду деген мындай албетте таланттын потенциалы бар, бирок бул өтө таланттуу ырчыларга кирбейт. Анан саясатта деле мындай өтө чоң резонанс жарата албайт. Негизинен биоэнергетикалык жөндөм бар экен, анан профессионализм бар экен. Анан саясатта, музыкада бунун жашоосу дайыма ээрчиме, туура айтып берилерди. Саясатта лидер эмес демек. Өзүнүн личность катары. Бирөөнүн айтканы менен бирөөнүн аткарачу жөн эле. Аткарачу анан саясатта бир жаңылыкты алып келбейт да, ошон үчүн бул личность эмес, саясий личность эмес. Анан музыканы мен билбейм чынында, бирок саясий личность экени чын да. Аттын кашкасындай таанымал кыргыз тарых барактарына өчпөс так менен жазылып калуучу ырчы Бек Барбиев тууралуу угуп көрөлү. Тоок жылында төрөлүптүр. Албетте тоок болгону публикага чыгып, өзүн көргөнсүп, эми тоок бир аз мындай өзүн көргөзүп, мындай боюн көтөрүп, мындай неметкенди жакшы көрөт, өзүн көргөзгөндө. Өзү өтө чоң, өтө көп эле энергиялуу адам дей албайсың, аны бул биоэнергиясына караганда бунун ден соолук, физический телосу жакшы өнүккөн, бирок баягындай духовный жагынан же болбосо интеллектуалдык жактан күчтүү. Эч кимге баш ийбеген бир ушундай бир кызыктай мүнөзү бар өзүнүн. Анан бирок бул эгер ырчы болуп алган учурда бул адам транспортто, өзүм политехникалык институт бүтсө керек менин оюмча. Инженер жакшы болмак, кургучулук жакшы чыкмак. Бул кишиден мистикалык баягындай оккульттук илимдерге да жакын өзү. Андан сырткары сөзсүз түрдө бул практик жашоодогу комфорттук жашоону сөзсүз бул эч качан кедей жашабайт мындай адам. Өзү да эмгекчил, жерге жакын, бирок жүрөгү мурзагыраак. Адамдын көңүлүн ортушу мүмкүн. Анан жоопкерчилиги азыраак. Андан сырткары Бек Барбиев өзү аракет кылбаса, бул кишиге дагы эч бир нерсе жөндөн жөн болбойт, өзүнүн аракети менен гана. Бир аз өзүмчүлдүгү бар, өзүмчүлдүгү да. Кийинки кезек табигат берген талантын колдоно билип, талыкпаган эмгек менен белгилүүлүктүн тучокусуна жетип келген айым Айчүрөк Иманалиева. Биоэнергиясы аябай күчтүү, бул киши дагы ырдагандан ырахат алат. Бул киши мындай, бул инсан өзүн жасаган адам. Көп нерсени аракет, эмгек менен жеткенде көп нерсеге. Чын-чынына келгенде өтө чоң таланттуу деп айта албайсың бул кишини. Эгер мындай таланттуу бул ырчы болбогондо рекламалык бизнесте жакшы жүрмөк.
же болбосо газетный иштерде, же болбосо бир мындай кинодо жүрмөк, театрда жүрмөк, дизайнер болмок, же болбосо сатуучу болмок, анан жакшы врач болмок. Мунун бул айчүрөгү менен эле бир мындай сапаты кичине мындай бой көтөрөт. Анан албетте баягы коомдун немесинде жүрөт, чордонунда жүрөт. Анан интеллектуалдык жактан алганда көп окуп турганга муктаж. Бирок мүнөзү абдан көк, биттигинин бербейт бул. Ушу эң күчтүү инсандардан бул Неля менен Айчүрөк болуп чыкты. Булар баягында өзүндө жок нерсени бар кылган адамдар да. Мына замандаш көпчүлүк байкабаганы менен ар бир сан адамдын жашоосунда өзгөчө ролду ойнооруна ынандык. Ал эми нумеролог Алмаз мырзанын элегинен өткөн эл оозуна алынып, ийгиликтин артынан ийгилик жараткан белгилүү адамдар өздөрүнүн дарегине айтылган сапаттардын оң жана терс жактарын туура кабыл алат деген ойдобуз.